Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен мындан ары видео онлайн сабактарын өтөбүз. Анда эмесе биз Кыргызстан тарыхы боюнча 7-класска өтөбүз. Сабагыбыздын темасы кыргыз коомундагы социалдык катмарлар жана уруулар боюнча болмокчу. Ал эми сабагыбыздын максаты 17-18 кылымдардагы кыргыздардын жашоо образы жөнүндө жана уруу бирикмелери тууралуу окуп билебиз. Бул мезгилде кыргыздардын арасында жалпы улуттук биримдик түшүнүгүнөн тышкары чөлкөмдөрдөгү уруктук бөлүнүү орун алган эле. Деги эле көпчүлүк элдерде, айрыкча казактар, кыргыздар, көчмөн өзбектер, кыпчактар сыяктуу көчмөн мал чарбачылыгы менен көбүрөөк кесиптенген калктарда этностук аң сезим эки катмарды камтыган. Алардын аң сезиминин тереңинде бир эле учурда өз элинин урпагы экендиги тууралуу, ошондой эле өз уруусунун жана кайсы бир уруунун ичиндеги чакан уруктун өкүлү экендиги тууралуу түшүнүктөр жанаша жашаган. Экстенсивдүү көчмөн мал чарбачылыгынын натуралдык мүнөзү, ич ара экономикалык байланыштардын кыйла начардыгы, жаратылыш шарттарынын татаалдыгы, бийик ашуу, белдерди бир нече айлар бою ак кар, көк муз кетпеген мөңгү басып жатышы ар кайсы аймакта жашаган кыргыздардын үзбөй катташын туруу мүмкүнчүлүгүн чектеген жагдайлар болгон. Кыргыздар ал кезде азыркы ата журту Кыргызстанды толук жана андан тышкары Өзбекстандын, Тажикстандын жана Памир чыгыш теңир тоолордун чөлкөмүнүн бардыгын ээлеп турчу. Аталган аймактарда Бугу, Сары багыш, Солто, Саяк, Черик, Кушчу, Саруу, Монголдор, Кыпчак, Дөөлөс, Адыгине, Найман, Моңгуш, Бостон, Каңлы, Кытай, Басыс, Чоң багыш, Кесек өңдүү кыргыздардын чоң уруулары турар эле. Бул уруулар алгачкы жамааттык коомдогу кандаш туушкандардын биримдигинен кескин айырмаланып турган. Анткени бул мезгилде кыргыз урууларынын арасындагы мурдагы патриархалдык социалдык мамилелер кыйла чечилишип, чөлкөмдүк жана жалпы улуттук мамилелерден тышкары көп этностуу коомго таандык мамилелер да үстөмдүк кылган. 17-кылымдын башында Моголстан мамлекети кулагандан кийин кыргыздардын саясий жактан өз алдынча болуп калышы аймакты жердеген калктын ич ара чарбалык этностук байланыштарынын андан ары өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарт түзгөн. Бирок аскасы асман тиреген ашуу белдерди күзгүсүн жана кышкысын жабылып калуучу теңир тоо түндүк менен түштүктүн өз ара байланышын кыйындаткан. Ушундай шартта оң канатка кирген уруулар Сыр дарыя боюнда мекендешчү. Ал эми калган сол канаттын кыргыздары Фергана өрөөнүндөгү отурукташкан калк менен ымылак кылган. Мындай жиктелүү мезгил менен ар башка аймактарды байырлаган уруулардын кеңири мейкиндикте айырмалуу бирикмелерди түзүшү башка улуттардын тарыхында да орун алган көрүнүш. Маселен, казактардын улуу жүз, орто жүз, кичи жүзгө бөлүнүшү мисал болуп кете алат. Ири уруу бирикмелерин бириктирип турган жана ушул уруу бирикмелерине кирген уруктарды улуу бийге баш ийген алакачын бийлер башкарчу. Бийлер артыкча укуктарга ээ ак сөөктөр эле. Улуу бийлер өз уруусунда башкаруучу бийликти ишке ашыруу менен гана чектелбестен, тышкы иштерди, коңшулар менен карым-катнашты, аскер жана сот иштерин да тескеген. Бир уруунун улугу болгон улуу бий кааласа коңшу өлкөлөргө же аймактарга кол сала алмак, же болбосо бөлөк мамлекеттердин өкүмдарларына же кол башчыларына көмөккө аскер жибере алчу. Өтө маанилүү сот иштерин жеке өзү чеччү. Бийлердин 40 жигиттен, кээде андан дагы көбүрөөк куралган кошууну болор эле. Зарыл болгон учурда бийлер өз букараларынан кошун жыйначу. Бийлер топтогон уруу кошундарынан согуш маалында жалпы кыргыз аскери куралчу. Бийлердин бийлиги атадан балага мураска өтүп турган. Кыргыз бийлеринин чыгаандары
өрөөндөгү шаарларга акимдик кылган учурлар да болгон. Кыргыз башкаруучу табынын өзөгүн байлар түзгөн. Сандаган 4 түлүк малга ээлик кылган менен байлар саясатка, бийлик жүргүзүүгө көп аралаша кийлигише алышчу эмес. Өзүнүн эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп, кайраттуулугу жана чечкиндүүлүгү менен айырмаланып, өзгөчө жоого каршы жортуулдарда, айыгышкан айкаштарда тайманбас көк жалдыгы менен атак алып, баатыр атангандар кол баштап жүргөн. Баатырлар кээде бийлердин бийликти тартып алган учурлары да болгон. Ошол кезде малы жок кедейлер байдын малын багып, койчу, уйчу, жылкычы, жалчылык кылып жан бакчу. Байлар патриархалдык уруулук каада-салттарды, туугандык байланыштарды өз кызыкчылыгы үчүн кеңири пайдаланышкан. Айран, сүткө, унаага муктаж кедейлер туугандарына бир нече баш саам уй, кой эчкини берип, байлар аларга өздөрүнүн күтүрөгөн үйүр-үйүр жылкысын, короо-короо койлорун, уйларын бактырчу. Ошондой эле максатта кедейлерге мингич ат, бээ, көчкөндө жүгүн жүктөгөндөй унаа, кош айдоо маалында күч берер эле. Ири феодалдарды атак даңктуу бийлердин оңдогон кулдары боло турган. Кулдар туткундардын кылмышкерлердин карызга баткан жарды жадчылардын эсебинен топтолчу. Кожоюндар кулдардын өзүнүн менчик мүлкү катары пайдаланып, калыңга сепке кошуп беришкен. Аш тойдо байгеге сайышкан, кун төлөгөнгө жөнөтүшкөн. Анда эмесе, кыскача тема боюнча түшүнүктүү болсо, балдар, биз силер менен үйдөн бурут деген сөздүн маанисин китебиңердин 145 бетинен таап түшүнөбүз. Андан сырткары бийлердин көчмөн коомдогу бийлиги тууралуу эмнелерди билдиңер, ошолор боюнча дагы толуктап окуйбуз. Ал эми ошол эле 145 беттеги кошумча даректүү кызыктуу маалыматтарды окугула. Анда эмесе баарыңардын көңүл бөлгөнүңөр үчүн